Allah tabarak ve taala sizden razı olsun. Şintip kımbat vaktinizdарды bölüp Allah'tan dinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den murasını alayın dep vaktыңарды bölüp kelgeningizdir Allah taala esepsiz sevaptарды bergen bolsun. Ötkөнкү sabaklarыбызda esingizderде bolsa şu hadisten biraz okup gelip toktogonбуз, ошону кайра улантабыз. Андан адаттагыдай эле эгер суроо жооптор боло турган болсо акырында суроого неме кылабыз. Өткөнкүдөн суроолор калган экен. Ошого бүгүн машвара менен көп адамдар сунуш кылып атат. Ошо сабакты бир аз неме кылып суроолорго неме кылсаңыз, бир адамдардын муктаждыктары бар. Ошолор жооп берилбей калды дейт. Анан суроо жок болгондо сабакты уланта бермекпиз дейт. Ошого бүгүн бир аз сабак кылып туруп, андан кийин ошол мүмкүн бир адамдын муктаждыгы бар. Анан бизге берип bir cumadan beri kütüp kalgandığı жақсы емес негизи. Ошого иншалла Кудайым насип этсе кичине окуйбуз дагы, андан кийин сиздерден келген суроолорго жооп беребиз иншалла. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسندنا متصل إلى الإمام أبو عبد الله إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. Şol жерге келип токтогон экенбиз. Силерден үзүр сурайм, ошо бир аз кичине сырколоп калыптырбыз иншалла. Колубуздан келишинче үнүбүздү жогораак чыгарганга аракет кылабыз. Мындай немеси жок келбей калыптырбы? Угулуп атабы? Мунун немеси бар эле го, астына койгонучу. Ошондой болобу экен, а? Бир сонуну бар эле го? Жок, сонун эле да. Өткөнкү сабагыбызда, эгер эсиңиздерде болсо болду, ушундай болот. Өткөнкү сабагыбызда ошол Геракл менен Абу Суфияндын ортосундагы болуп аткан сүйлөш окуя боюнча токтогонбуз. Абу Суфиян дагы эмнени буйруйт деп сураганда, Абу Суфиян ошол эмнелерди буйругандыгын, эмнеден тыйгандыгын баарын баяндап берди дагы. Анан кайра айтат: Ya'murukum bis salati ve sadaqati vel afaf. Ушул жерден уланып кетебиз. Мурдагы сабакка байланышы ошентип, ya'murukum демек силерди намазга, садакага жана чынчылдыкка жана адилеттүүлүккө, аманатка бекем болууга чакырган болсо, fa in kana ma taqulu haqqan. Абу Суфиян Геракл айтат: эгерде сенин айтканың деди, я Аба Суфиян, айтканың ушундай туура боло турган болсо, чын боло турган болсо, фасаямлику мавдиа кадамай хатайни. Геракл ушундай бир улуу сөздү айтты. Эгер сенин айтканың ушондой чын боло турган болсо, ал киши пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менин эки кадамым турган жерге бир күнү болбосо бир күнү келип эйлик кылат деди. Себеби адамдардын көбөйүүсү, диндин жайылуусу, адамдардын арасында анын кадыр баркынын көбөйүүсү, анан Геракл аз бир аздан кийин айтса керек, акыр заман пайгамбар келүүсүн билген киши болгон. Ал акыр заманда бир пайгамбар келип дүйнө жүзүнө дин таркатуусун билип, эгерде сенин айтып атканың эле чын болуп, ошо биз күтүп аткан же болсо биз билген пайгамбар ошол боло турган болсо, менин о эки кадамым турган ал мезгилде ошол Шам жеринде жүрөт да. Азыркы Палестинанын жакы белинде. Ал жерлердин бардыгы Рим империясынын
астында болгон. Рим империясынын астында ошол өзү ээлик кылып туруп, анан айтып атат да, менин 2 кадамым турган жерге ээлик кылат ошол келип деди. Вaqad kuntu a'lam annahu kharijun. Мен дейт акыйкатта билет элем дейт ошондой чыгышын дейт. Ушундай бир пайгамбар чыгуусун билет элем дейт. Алымдарыбыз айтат, кайсыл жактан билген Геракл акыркы пайгамбар ушундай пайгамбар Мухаммад алейхиссалам чыгуусун. Жок. Пайгамбарыбыз жөнүндө дейт, Мухаммад пайгамбарыбыз жөнүндө айтып атат. Адамдар 3 жооп бериптир алымдар. Биринчиси акылан дейт. Акыл менен акылын жүргүзүп, адамдар дин жок болсо бул адашууга карат, бир пайгамбар келүүсү керек деп өзүнүн акылы менен дейт. Адатан дейт, адатта дейт, эгерде пайгамбар жиберилбесе, жер бетинде бузукулук болот дейт. Себеби акыркы пайгамбар келүүсү керек, демек келип бир коомду оңдой турган адам болуусу керек деген мааниде. Şu adatta ушул баары бир пайгамбар келиш керек дегенден улам билген дейт. Үчүнчү мааниде алымдар мурдагы китептерде Мухаммад алейхиссаламдын келүүсү кабарланган. Балки Куранда да айтат, алар пайгамбарыбызды өзүлөрүнүн балдарынан да жакшы билет эле. Пайгамбарыбыздын келүүсүн, анын сыпаттарын, анын белгилерин бардыгын билишкен. Жада калса Инжилде дагы мына исмуху Ахмад деген аттуу пайгамбар келет деп кабарлаган болгону, аны христиандар жашырып келишкен. Ошондон улам, ошол китептерден окугандан улам билсе керек Геракл деп алымдар деди. Кунту а'лам аннаху харижун. Ал чыккан деп мен ушинтип укканмын. Валам акун азун аннаху минкум. Бирок мен ойлободум эле ошол пайгамбар силерден, арабтардан чыгышы мен ойлободум эле. Себеби көптөгөн пайгамбарлар Ибрахим алейхиссаламдын урпактарынан чыгып, башкача айтканда еврейлерден пайгамбарлар чыкканда, мен ойлободум эле арабтардан чыгуусун, эгер силерден чыккан болсо, сенин айтканың чын эле боло турган болсо, бирок силерден чыгат деп ойлободум эле дейт. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. Eğer de men bilgenimde anni akhlusu asilu jetetelemde tagadet la tajashshamtu, kanday bir or gündör bolsa dagı, jolda kıyınçılıklar bolsa dagı men ошого жетип барган болот элем, аны менен жолугушууга дейт. Бирок бара албадым дейт. Алымдар айтат, ошол мезгилде башка согуштар болуп, Гераклдын эгер баруу ниети болсо дагы, ал мезгилде согуштар болгондугу үчүн ал жакка жетип бара алмак эмес эле дейт. Anni akhlusu ileyhi degende men maga birөө сунуш кылды. Азыркы мезгилде дагы бир айтып кое турган бир маселе бар. Дини китептерди кыргызчага которууда чоң жоопкерчилик бар. Биринчи которгон адамдагы жоопкерчилик болсо, экинчи аны текшерип сатууга уруксат берген тарапта жоопкерчилик бар. Эгерде аны окуган адамдар жөнөкөй карапайым эл адашуучу боло турган болсо, ошо эки адам жооп берет. Эки адам же эки тарап жооп берет. Ошон үчүн биздин азыр базарларыбызда кыргызча китептер аябай көбөйүптүр. Аны ким жазган, кайсыл жактан алган, кайсыл жерден алган, эмнеге таянган деген чоң суроо бар. Куранды илгери ошол өзүнүн илимдүүлүгүн элдерге көргөзөм десе эле Куранды которуп башташчы бизде. Şu ilimdүүмүн деш үчүн Куранды кыргызча которуш керек. Ушундай болгон. Же болбосо бир адамды аалым экен деп билсек, ал сөз Куран которуш керек деген. Bizde şeriatımızda Kur'an'da sözme söz kotoru tıyı salınat. Biz manisi menen kotoruşuz. Eğer Kur'an'da sözme söz kotorulsa anda köptügün adaşığı kalıp gelet. Anın misalı geçe janağı Maliyev bile kim? Deputattın. Sebebi Kur'an'da dile turatın amına ol jerde araqtın paydalı ekendigi turat. Bolgonu moldalar jaşırıp atat.
Андан мурдагы ажообуздагы айткан жери бар эле. Азаздан арак ичсе болот, болгону молдолор жашырып атат деген. Себеби Куранды аларга биз которуп колуна бердик, аларга курал кылып бердик да. Даяр курал болду. Алар ошол жерден түз окуду дагы Курандан таянак чыгарып атат. Бизде ошон үчүн Куранды болсун, башка китептер, Куранды ахас бекемдеп айтканда, Куранды сөзмөсү которуу жакшы эмес. Жакшы эмес эмес, дурус эмес. Куранды котором деген адам мына максат устаздай болуп шарк жазыш керек, түшүндүрмөсү менен, чечмелеп. Окуганда аятта ушундай арактын пайдасы бар, сонун экен деп асты жагын окуса, жок мындай, бул аяттын өкүмү кеткен деп түшүндүрүп бергенде адам түшүндүрмөнү окугандан кийин кайра айтпайт, Куранда неме бар экен деп, бунун түшүндүрмөсү мындай экен дейт. Эгерде түшүндүрмөсү жок боло турган болсо, жанагындай болуп адамдарыбыз эмне кылат? Адашууга туура келет. Эми азыркы мезгилде Бухари, Муслим да кыргызчага которулуп баштаптыр. Бул Бухари менен Муслим ислам тарыхында, же болбосо хадис илиминде эң үлкөн китеп. Бул китепти окууда томдогон шарктар чечмелеген китептер жазылган. Эмнеге? Ошол пайгамбарыбыздын хадисинен так мааниси, анын жообу, анын шархы, чечмелөөсү кандай болот деп томдогон китептер жазган. Эгерде аны сөзмө-сөз которуп койсок, адашууга алып келет. Азыр ошондой китептерден бирөөсү мен башын карадым, которгон адамдын аты жазылбаптыр. Мага бирөө сунуш кылды, ушундай мен ушундай сиздин сабагыңызга келип катышып атам. Ошо сиздин сабагыңызда ошол кыргызчасын алып, сиз менен карап отурсам болобу дегенден мен таң калдым. Кыргызчасы жазылып Бухари деп. Кыргызстанда Бухариди кыргызча которо турган алымдар бар экен да, машалла. Себеби Бухариди кыргызча которуш үчүн кеминде жүздөгөн том китеп окушул керек. Биз силерге сабак бериш үчүн бул канча деген шарттарды карап даярданабыз. Себеби бул аманат, мойнубуздагы милдет. Пайгамбарыбыздын хадисин туура эмес силерге чечмелеп берсек, эртең кыяматта жооп беребиз биз. Мен Бухариден сабак баштаганымда мага көптөгөн адамдар айтты да, чоң кадам баштап алдың, бул китеп чоң китеп эле, кантер экенсиң депчи. Анан мен айттым, эми чоң китеп туура. Бирок качанга чейин эле кыргыздар чоң китеп экен деп эле аркага чегине беребиз. Чоң китептерден деле аракет кылалы. Окуганбыз, устаздардын колунда окуганбыз, ижазаларын алганбыз, бир эмес, бир канча шейхтен окуганбыз. Берейли элге, элдер да түшүнсүн, качанга чейин эле өзбектердин которгонун, же болбосо орустардын которгонун карап, кыргыздар деле которуп сабак берсин. Бирок акысын берсин. Мен Сахih Бухаридин акысын берип атам деп даават кылбайм. Бирок колуман келишинче ушул боюнча жазылган шарттарды карап, анан кийин ошону этияттык менен жооп бергенге аракет кылам. Анан айттым, ошол китепти анда мен көрөйүнчү, бир карап. Бизде илимде ушундай эреже бар да, бир китепти шарх жазып атсаң өзүң, ошого жазган шарттардын баардыгын бир сире карап чыгышың керек. Кайсы жерден ким ката кетти, ким туура айтты, ким пайдалуу нерсе болсо пайдаланасың. Ката болсо белгилейсиң. Андан кийин жанагы диссертация, докторлук, магистрлык иштерде дагы ушул китеп боюнча башка ким кызмат кылган, ошолордун баардыгын изилдейсиң. Эмне кызмат кылды, кайсы жерине ката кетти, ошон үчүн китептердин акырын карасаңыз, мындай баланчанчы жылы басмада мынанча ката кеткен, бул бетте туурасы бул деп жазып коет. Анан ошого эми Бухариден биринчи ушундай бир мечитте жалпы элге ушундай сабак болуп аткан болсо, ошондой китеп жазылган болсо, ошону карап турайын деп алдым эле, бирок убакыттын тардыгынан баягы кыргызча китеп окубай калганбыз да, эми баардык алган маалыматыбызды араб тилинен алганга. Анан ошону карап коеюнчу, ошону. Сабак кетип атат, ошону карап коеюн, кандай даражада которулган, ал базарларда сатылып атат экен деп. Бүгүн карадым. Бүгүн карасам, фалау анни а'лам анни ахлусу илейхи, эгер мен билсем дейт, анни ахлусу илейхи, ага жетип барууну билсем, жетип бара турган болсом деп маани чыгат да бул жерде. Ахлусу деген кээбекелер ихлас дегенден дептир дагы,
ошол жерге кыргызасына мен ыхластуу болсом деп которуптур. А бул жерде мааниси мен жетип барсам деген нерсе. Геракл мен ыхластуу болсом барып пайгамбарыбызга ошол жолукканы барат элем, ыхластуу болсом. Кандай ыхластуу болот? Ошол басма басылган. Азыр карасам ошентип ахлусу дегенди ыхластуу болсом деп которулган. Бул чоң катада. Мен эгерде ошол кишинин которгон адамдын атын билсем, мындай жалпы элди айтпай турам. Себеби адептен эмес негизичи. Барып өзүнө айтып, ол жерин карап коюңуз деген жакшы. Себеби мен айырда өзүнүн атын жазбаптыр. Анда ошого айтканга эмне мажбур болду. Бул биринчи. Бүгүн карап ушул жогору жагында караган жокмун, ылдый жагында караган жокмун. Ошо бүгүнкү өтө турган жерде эмне дептир деп кыргызчасын карасам ошондой ката. Ошон үчүн аманатка кыянатты кылбайлы. Кыргызча которулган китептерге, эми фик китептери, акыйда китептери, тажвид китептери которулуп атат, аларды текшерген адам болушу керек. Анан мени аябай таң калтырганы, биринчи бетине муфтияттан уруксат берилиптир. Демек, муфтият аны текшерип чыккан болуусу керек да. Эми ал чоң проблема кылыштын кереги жок, бирок эми адамдар ошонун пайдаланып атат да. Пайдалангандан кийин кандай болуп калышы мүмкүн? Бир проблема болуп калышы. Ошого бир баянда өтүп кетейин деп. Аны бардык китептерде ахлусу илейхини ай асилу илейхи, ага жетүүнү билген болсом деп айтылат. Эгерде канчалык жол оор болсо дагы, кыйынчылык болууда ошого жетүүгө мүмкүнчүлүгүм болгондо мен ага жолушканы барат элем деди Геракл. Кээ бир адамдар айтат, ушул жерде бир аз иманга келип, мындай ниет кылып баштаган дейт, бирок Геракл иманга келген эмес. Асара өзүнүн мал мүлкүн, башкасын имандан жогору коюп, жок, мен ошол мал мүлкүм менен калам деди. Ошо бойдон ал эмне мусулман болбосун. Пайгамбарыбыздын кийин каты бар дагы. Валау кунту индаху, эми Геракл айтат дагычы. Лау кунту индаху, эми ошо Мухаммад алейхиссаламдын жанында болгонумда, ла гасалту ан кадамейхи. Мен анын ан кадамейхи дегенден эки маани чыгат. Биринчиси, алымдар эмне дептир? Ан кадамейхи дегенде ай бутун жууган суу менен жүзүмдү жууйт элем, эгер мен анын жанында болгонумда дептир. Кээ биркилер жок, мен анын бутун жууйт элем, ошо менен өзүмө шарапат бир кадыр барк алат элем дейт. Ошон үчүн ан кадамейхи дегенден улам анын бутунан дегенде ошол суу жөнүндө, ошол сууну жуулуп, ошого бетимди жууйт элем деген мааниде. Канчалык даражада иман жүрөгүнө уялаган атат. Бирок бир аз түрткү керек эле да, бир аз түрткү болсо, мүмкүн ошондо Геракл кинолорун тарыхта окуганбыз да, Геракл ким болгон? Азим Рум, Рим империясын дүйнөнү титиреткен. Ошол эмне деди? Лау кунту индаху ла гасалту ан кадамейхи. Эгерде мен анын жанында болгонумда, анын бутунун жуулган суусу менен жүзүмдү жууйт элем деди. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلب إلى عظيم بصرى. Andan keyin janagı kitepti alıp kelgile dep çakırdı. Kanday kitep? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жазып davat kılıp jiberген kat бар anda. Allazi ba'atha bihi ma'a Dihyatul Kelbi. Dihyatul Kelbi degen sahabi anı elçi olup jetkizip bergenler. Kimge? İle azimul Busra. Busra'nın çoğuna jetkizgen. Busra degen bir mamleketteki Şam mamleketindeki bir şahar. Oşol жердин başçısına jetkizgen dağı ağa aytkan bunu onu Gerakl'a jetkizgen paygambardın davatı, paygambardın İslam'a çakırgan katı dep. Emne sebepten Gerakl'a jetүү kıyım olgon? Al ошондой коргонуу менен башка. Ошон үчүн эмне? Бул Бусранын башчысына берген, ал Бусранын башчысына милдеттендирилген пайгамбар немеге Гераклга ошону жеткизүүгө. Фадафа азимул Бусра иля Геракл. Фaqara'ahu fa iza fihi. Андан кийин ошо Бусранын башчысы бул
немени алып, катты алып Гераклга жеткизип берген экен. Гераклдын колунда бар экен, ошол катты эмне кылды? Чакыртты. Алып келгиле деди. Анда шундай деп жазылган экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Меримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен. Min Muhammedin Abdillah ve Rasulihi ila Herakl Azimur Rum. Abdullah Muhammed Abdillah ve Rasulihi. Muhammed'dan Allah'ın kulu jana paygambar bolgon Muhammed'dan ila Herakl Azimur Rum. Rim imperiyasının başçısı olan Geraklga. Selamun ala men ittaba'al huda. Tınçlık bolsun eğer tuğra joldu erçigenlerge. Amma ba'du. Andan keyin sözümdü ulayım. Fe inni ad'uka bi diayatil İslam. Men sağa İslam'dın çakırığı menen çakırık salam dedi. Aslim taslam. İmanga gelgin aman kalasın dedi. Yu'tikallah ajraka marrateyn. Allah sağa ajırlardı ekeselep bersin dedi. Buna şu жерден toxtatабыз. Эми кийин ошол каттын акыры эмне менен бүттү, кайсыл жакка барды, ошо менен иншалла кийинки сабагыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Гераклга жазган катын кеңири окуп баяндайбыз иншалла. Ва саллаллаху таала хайра халкихи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин.